Доктор күндүн нуру, күн энергия булагы. Күн биздин планетага эң жакын жылдыз болуп саналып, жылуулук берип, жашоо менен камсыз кылат. Күндүн символу жарыктык, жылуулук, бүткүл дүйнөгө берүүчү күчү, деми болуп саналат. Ар бир кичинекей чөптөр, жалбырактар, гүлдөр, мөмө жемиштер күндүн нурунун астында. Адам баласы, жаныбарлар дегеле кыймыл эткен жандын баары күндүн энергиясынан кубат алып жашап келе жатышат. Күндүн нуру жарык гана болуп калбастан күч-кубат азыгы деп те эсептелет. Күндүн энергиясы болбосо тирүү клетка болмок эмес. Күндүн нуру ден соолукту чыңдоочу эң негизги булактардын бири болуп саналышын илгертиден эле адамдар баамдашып, күн нуру астында айыкпайт деген ооруларды дагы айыктырып келгендигине тарых күбө. Күндүн нуру менен дарыланууну медицинада гелиотерапия деп аташат. Жылуу мезгилдерде эрте таңда күн жаңы көтөрүлүп баштаган учурда кийимсиз же жеңил шортто, футболка менен күн нуру астында басып турууну күнүмдүк адатына айланткан адам ар күнү табигый гелиотерапия менен дарыланып жаткан болуп саналат. Күндүн нурунан качкан адамдар кубарган алсыз түскө өтүп калат. Биздин дене бир аз күнгө күйгөн абалда жүрүүсү абзел. Көп ооруганыбыздын себептеринин бири күнгө абдан аз чыкканыбыз болуп саналат. Күндүн нуру бул эң сонун бактериоздуу каражаттар болуп эсептелет. Жада калса жараттардын бүтүүсүндө да күн нуру мыкты жардамчы. Качан биз жаңы мөмө жемишти жегенибизде күндүн нуру болгон хлорофилди мөмө жемиш түрүндө жейбиз. Хлорофил мөмө жемиш азыктанчу күндүн энергиясынын бир бөлүгү. Бул азыктар адам организмине эң пайдалуу витаминге бай азыктар болуп саналат. Жеген азыгыңыздын 60% мөмө жемиштен турган болсо, күндүн нуруна жатып күнгө күйсөңүз, сиз шексиз сонун ден соолукка жетишесиз. Бул тирүү жана табигый дары болуп саналган күндүн нурун организм алгач аз өлчөмдөн алып баштоосу керек. Мурун албай жүргөн дене адегенде эле көп ала койсо, дене кабыл ала албай ооруга чалдыгат. Күн нуру тийген ваннаны алгач баштаганыңызда 6-10 минутадан баштап күндө акырындык менен жогорулатып бара бериңиз. Күндүн нуру түшкөн ваннага эртең менен эрте түшкөн оң. Албетте түштөн кийин дагы түшүүгө болот, бирок эртең менен эрте түшкөндөгүсү эң пайдалуу. Саат 11-ден 16:00 чейинки аралыкта күн абдан ысык болуп, радиация чыгарат. Бул учурда күнгө күйүүгө болбойт. Гарвард университетинин эсептөөсү боюнча Д витамин жетишпегендиктен 1 миллиард адам жапа чегүүдө. Күндүн нуру адамга тийген учурда гана мээде жана 12 эл ичегиде серотонин гормону чыгат. Ошондо гана бизде стресстер жазылып, өзүбүздөгү сергектикти сезип, жашоого болгон кызыгуубуз артат. Бул гормонду бактылуулук гормону деп да аташат. Серотонин гормону организмден тузду, токсиндерди кууп чыгуу касиетине да ээ. Күндүн инерт газы антибактериалдуу күчү бар. Бул күч инсульт, инфаркт оорусун алдын алат. Күн нуру кышында гана аз болуп калат десек жаңылабыз. Витамин Д аял эркектин уруктануусунда дагы негизги ролду ойнойт. Боюнда бар кезде витамин Д жетишсиздигинен улам баланын сөөгүнүн нормалдуу өсүшү бузулушун канадалык илимпоздор изилдеп аныкташкан. Илимпоздор 30 жылдык изилдөөлөрүнөн соң семирип кетүү Д витамининин жетишсиздигинен экенин негиздешкен. Витамин Д'ны жетиштүү алуудан соң оорудан 90% чейин кутулууга адамдын мүмкүнчүлүгү бар экен. Витамин Д паратиреоттук гормонун төмөндөтүп, салмактын нормага келүүсүн алып келет. Ток экендигин кабарлап турчу жана майды чогултуучу лептина гормонунун иштөөсүн жогорулатып, организмди ашыкча май каптап, көптөгөн ооруларга чалдыгуусунун алдын алат. Д витамининин аздыгынан организмде зат алмашуу дагы химиялык реакциянын жайлашы менен күндөн күнгө семирүү байкалат. Витамин Д майларды күйгүзүп гана койбой, булчуңдардын чымыр жана күчтүү болуусунда чоң ролду ойнойт. Д витамининин аздыгынан семирүүгө шарт түзүлсө, ал эми семиздик көп ооруну өзүнө чакыртып алат. Мисалы, организмде Д витаминдин аздыгынан булчуңдарды май басат. Жүрөк дагы булчуңдар катарына кирет эмеспи? Ошондо жүрөктүн иштөө функциясы начарлоо менен көптөгөн оорулар пайда болуп баштайт. Гарвард университетинин 10 жылдык изилдөөсүндө жыныстык органдардын начарлоосунда Д витамининин жетишсиздигинен улам экенин айтышкан. Акырындык менен мөмө жемиштерге өтүңүз. Бышырылган тамак ашка көнүп калган адамдар бат мөмө жемишке өтүп кетсе, организмде жагымсыз реакция жүрүп кетет. Ошондой эле күн диетасында аз өлчөмдөн баштап жогорулатуу туура болот. Чоң өлчөмдөгү күн энергиясын алуу органдарга терс таасирин тийгизет. Өтө акырындык менен аз-аздан жогорулатууга милдеттүүбүз.
Америкалык диетолог Пол Брек 16 жашында туберкулез оорусунан жабыркайт. Американын белгилүү врачтары айыкпайт, үмүт жок экенин айтышат. Анан ошол учурдун белгилүү гелиотерапиясы доктору Роллеге дарылоого алып барышат. Пол Бректин алсыз денесинин кубат алуусу үчүн мөмө жемиш жана күн нурунан азык алуу диетасын өткөзөт. Пол Брек 2 жылдын ичинде өлүм төшөгүнөн жашоого күчтүү адам болуп кайтып келет. Күн нуру астында Пол Брек туберкулез оорусунан гана эмес, бардык ооруларынан арылып, чың ден соолуктуу болуп калганын өзү жазып чыккан. Саат 11-ден 16-га чейин күнгө күйүүгө болбойт. Ошондой эле күн нуру ысык тийген жерлерде уктоого тыюу салынат. Күндүн өтө ысыгынан сак болуу керек. Күн ысык учурларда тез суу ичип туруу жакшы. Мүмкүн болсо ысык мезгилдерде шляпа кийип жүрүү сунушталат. 20-кылымдын аркы жагында Роберт Эдгар оорулар жыл убактысына байланыштуу деген теориясын айткан. Бул нерсени далилдөөгө көп убакыт сарптаган. Оору бул жамгыр, тумандан же кардан эмес, а күндөн Д витамининин жетиштүү албай жатканыбыздан экен. Бул сөзүнө азыркы ар тармактагы күндөн далда иш орундары чоң далил. Албетте витамин Д организмди чыңдоочу жалгыз элемент эмес, бирок эң эле организмге керектүү элемент болуп саналат. Күн ваннасы адамдын организмине күн нурунун көзгө көрүнгөн жана инфракызыл жана биологиялык активдүү ультракызгылт көк нурларынын таасири тиет. Инфракызыл нурлардын жылуулук эффектисинин натыйжасында теринин жарык тийген бөлүгүнүн температурасы жогорулайт. Ультракызгылт көк нурлардын татаал биологиялык таасири бар. Мындан жүрөк кан тамыр жана нерв системаларынын иши, зат алмашуу жакшырат. Тамакка табит ачылып, табигый ден соолук калыптанат. Күн ваннасын врачтын сунушу боюнча тери, муун оорулары, куяң, неврит менен жабыркагандар алса болот. Ошондой эле грипп, ангина, жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүү ооруларынын алдын алуу максатында организмди чыңдоо үчүн пайдаланылат. Тике тийген күн нурунан сактаныш үчүн башты кол чатыр же кол калканыч менен жаап, көзгө күңүрт көз айнек кийүү сунушталат. Күнгө күйүүнү ачкарын жасоого болбойт. Ошондой эле тамактангандан кийин 1 саат өткөндө гана алуу керек. Күн ваннасынан кийин көлөкөдө салып, андан кийин душ же сууга түшсө максатка ылайык. Балдарды күнгө чыгарууда өтө сак болуу зарыл. Баланын башынан жука, жеңил баш кийим кийгизип, денесин акырындап көндүрүп, чечинтип күн ваннасын көлөкөдө эс алуу менен тез алмаштырып туруу керек. Күндөн загар алуунун жолун мыкты билүү абзел. Туура эмес алуу менен терини рак оорусуна чалдыктырып алуудан сактануу зарыл. Жалаң бут жүрүү. Жылуу мезгилдерде жалаң бут жүрүүгө көнгөн киши суукта суук тийип, ысыкта ысык өтүү дегенди унутуп калат. Ошондой эле жыныс ооруларынан арылууга чоң көмөкчү. Ар бир эле адамга муну баса айтсак болот. Жалаң бут жүргөндөр адам жер менен асмандын ортосундагы өткөргүч абалында болуп, көп пайдалуу нерселерди жерден, абадан, күндөн өзүнө ала алат. Бул ден соолукту чыңдоо үчүн издеп тапкыс ыкма. Ал эми жайдын саратанында жылаң бут жүрүү менен катар эртең мененки шүйдүрүм жана жамгырдан кийинки шүйдүрүмдө жылаң айлак жүрүү бир топ ооруларды айыктырып, алдын алууга жардамчы. Үй жанына 1-2 метр жерге чоңдугу бармактай учтары 3 бурчтуу сыяктуу уштуураак болгон таштарды жана жанына кумду төгүп коюп, алар күн нурунан жылыган кезде алардын үстүнөн басуу дээрлик бардык органдарга сонун массаж болот. Күндө алардын үстүндө басуу эсебинде көптөгөн коркунучтуу оорулардын алдын алууга болот экен. Алгач баштаганыңызда 10 минутадан басып баштап, акырындык менен убакытты жогорулатып бара берсеңиз болот. Кытай элдик дарыгерчилигинде таманды гана укалоо менен организмдеги көптөгөн көйгөйлөрдү чечип келишет. Бирок ал усулдарга салыштырмалуу бул кум таштардын үстүндө басуунун пайдалуулугу көбүрөөк. Себеби бул жаратылыштын табигый ыкмасы болуп эсептелет. Жумушуңуздун жанына бул шартты түзүп алышыңызды сунуштаймын. 10-15 минута убакыт бөлүп, кум таштардын үстүндө басуу эсебинде өзүңүздү мыкты сергектик байкалат. Андан соң жумушка болгон каалоо артып, аткара турган жумушуңузду 2 эсе жакшы аткарууга жетишесиз. Эгер офисиңизге кум таштарды алып киргиңиз келбей жаткан болсо, анда кире беришке салынуучу ковриктин кирпи сыяктуу уч турагын салып коюп, кум таштардын үстүндө баскандай эле коврикти пайдаланыңыз. Бул ыкма сергитип эле тим болбостон ден соолугуңуздун чың жүрүүсүндө дагы пайдасы мыкты. Булак Байгазы Шатманов, Табиаттын табигый 8 доктору китебинен алынды.